Daewoo Matiz arткы багажниктин амортизаторлору иштебей, амортизатордун бир жак болуту чыгып кетип, гайка чыгып кеткен. Мына ошол цилиндри көтөрбөй калып, азыр ошого бир болт кадашыбыз керек. Анын үчүн фарды чечип, мына задний фарды, стопту и астында тешиги бар, ошол жерден зым менен, электрический зым менен гайканы ороп бышкып байлап алып, андан кийин мына тешикке алып келишибиз керек. Бул жерден болт катат. Азыр бир ошонун чыгарып, бул жактан болт катырып алыштын аракетиндебиз. Мына бул жакта бул жагы өтө жакшы иштеп жатат, аркы бети иштебей атат. Мына ошол жакты алмаштырышыбыз керек. Мына болут түшүп калган, нар жагынан гайка катат. Азыр биз мына бул жипти байлап, андан кийин тартып алабыз болутту. Ичкери жагынан зым, мына электрический зым, мына бул жактан жипти байладык. Мына гайка оролгон зымга. Эми өйдөөгө каратып тартып, ошол жерден жип менен өйдө жактан кармап, зым менен астынан кармап туруп, андан кийин болутту бурап катырып алышыбыз керек. Мына ошондо оңой болот. Мынакей келип калды гайкабыз. Азыр болт менен катырабыз бул жагынан. Мына жип менен нары бери тартып, кеңири ойнотуп, астынан зым менен колдон келишинче нары бери ойнотуп, туштап салып алганга аракет жасап атабыз. Мына ушул болутту салып алгандан кийин амортизаторлорун катырып коебуз ордуна, багажниктердин. Мына кимде-ким машинасы ушундай болуп, болт сарбайт этип же гайка түшүп калган болсо, ушул жол менен салып алсаңыздар оңой болот. Мынакей биз салып алдык, катырдык. Мына асты жагынан зым салдык, мына тешиктен. Өйдө жагынан болтун салып бурап алдык. Мына уже катырдык. Эми астынан зымды тартып алабыз. Мына амортизаторлорун салып атабыз багажниктин. Астын салды, эми үстү жагын киргизип атабыз. Бир баш жакшы дейт, андан көрө 2 баш жакшы дейт. Бул жерде 2 уста иштеди. Мына ушул жолдор менен кимде-ким багажниги бузулган болсо, же алмаштырса, ушул жол менен салып алсаң болот, оңой да болот. Мына кирди, өз ордуна катырылды. Мына экинчи жагы. Мына болту түшүп калган эле, гайка салып ордуна башынан катырдык.